ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Президент Сооронбай Жээнбековдун өлкөнүн аймактарына болгон иш сапарлары уланууда. Бүгүн Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылындагы дыйкан чарбасын көрүп чыгып, Түп районунун жашоочулары менен жолугушту. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында ШКУга кирген мамлекеттердин аялдарынын экинчи форуму болуп өттү. Жүрөккө алгачкы жолу операция жасаган Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияга медицинасы өнүккөн 11 өлкөдөн келген хирургдар катышууда. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамына мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Өзгөртүүлөр президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга киргизилди. Экс-президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамына мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Өзгөртүүлөр президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга киргизилди. Документ жогорку кеңеш тарабынан 4 апрелде кабыл алынган. Аталган мыйзам 2010 жылдын 27 июнунда өткөн референдумдагы конституцияга ылайык келтирүү максатында кабыл алынган. Жогорку соттун конституциялык палатасы 2018 жылдын 3 октябрында президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамынын 12 беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, талашылып жаткан ченем конституциянын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө экс-президентти өлкө башчынын ыйгарым укуктарын аткарып турган мезгилде жасаган жоосундары үчүн жоопкерчиликке тартуу жол жобосун караштырбаган даражада карама каршы келет деген чечим чыгарган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Президенттин аймактарга болгон иш сапары уланууда. Бул рет 2 күндүк визити менен Ысык көл облусуна барды. Мамлекет башчы бүгүн Түп районундагы жашоочулар менен жолукту. Сооронбай Жээнбеков жолугушууга келген тургундарга өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынганына токтолуп, Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу кенен маалымат берди. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Түп районундагы элдин пейлегенин келечеги кең. Бул регионду башка аймак ушундай мүнөздөп келет. Ысык көл жергесиндеги акилердин эң улугу аталган Мойто аке дал ушул өрөөндөн чыккан. Аттары алтын тамга менен жазылган инсандарды четтен санаган президент берекелүү Түп районундагы жашоочулар менен жолукту. Президент эл менен болгон жолугушуусунда өлкөдөгү реформалар тууралуу айтып берди. Мамлекеттик долбоорлор аны менен катар президенттикке талапкер кезинде берген убадаларынын аткарылышына кенен токтолду. Калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация, мугалим, врачтардын социалдык абалын жакшыртуу негизги маселе болчу. Айрыкча экспортко чыгып аткан ишкерлерди колдоо боюнча мамлекет аймактарды өнүктүрүүдө бардык аракеттерди көрүп жатканын айткан президент эми жергиликтүү бийлик инвестицияларды тартуу боюнча активдүү иш жүргүзүшү керектигин белгиледи. Инвестицияларды тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү жергиликтүү бийликтин ишмердигин баалоодогу негизги критерий. Акимдер ар тараптан иш алып барышы керек. Мамлекет тарабынан регионду өнүктүрүү боюнча болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын тең мына регионго буруп атабыз. Айрыкча каражаттарды буруп атабыз. Банктыкын дагы, бюджеттен дагы мына буяка буруп атабыз. Уктуңуздар, эми жергиликтүү бийлик, акимдер, айыл өкмөттүн башчылары, райондун жетекчилери бардыгыңар тең ушуну пайдаланып, өзүңөр да кыймылдашыңар керек. Кыймылдап, аракет кылып, ошо каражаттарды, инвестицияларды алып келип, районго киргизген аракет кылыш керек. Бир эле Ысык көл фондунун акчасын анан республика бюджет карап отурбастан, азыр каражат көп сыртта. Келген донорлор көп, инвесторлор көп келгендер. Сырттан келген каражаттар издесе чыгат, отуруп алып, жакшылап издесе. Берем дегендер абдан көп. Ошон үчүн мына мен айтып кеттим, ушул аракетти колдоп, жергиликтүү бийлик дагы аракетиңерди катуу жасагыла, жасап иштегиле. Айрыкча инвестиция тартып, жумуш орундары түзүү боюнча. Бул талап мына биринчи критерий. Инвестиция и жумуш орун түзүү мына ошол аркылуу ушул критерий менен суралат. Ата мекендик экологиялык жактан таза агропродуктыларды экспортко чыгаруу башкы багыттардан дүйнөлүк рынокто өлкө азыктары атаандаштыкка туруштук бере алат. Кыргызстан Борбордук Азиядагы ВСП+ макамына ээ болгон жалгыз мамлекет. Мүмкүнчүлүктү колдонуу зарыл. Чоң маселе азыр биздики мына айыл чарба продукциясын экспортко алып чыгуу маселеси, конкуренция маселеси мына абдан чоң болуп турат. Мына ушуларды чечүү үчүн дагы кече Кытай Республикасы менен биздин айыл чарба продукцияны чыгарыш боюнча кече барганда дагы сүйлөштүк.
мына кейбір продукцияға мына мақұл болып жатат. Эми бул чоң рынок да Кытай. Анан бул эми конкуренция күчөйт. Экологиялык таза продукцияны химикаты жок өндүрө баштасак, жерлерди дагы ошондой кармасак, биз дүйнөлүк конкуренцияга буюрса биз чыдайбыз. Биз Кытайга дагы, Россияга дагы, Казакстанга дагы баарына тең туруштук бере алабыз. Эки продукциянын брендин Кыргызстандан чыккан дегени мына ошо боюнча алып барып атабыз и экспортко чыкканга муну аракет кылып атабыз. Азыр өкмөт токтом кабыл алды 2019-2022 жылга чейин. Азыр каражат бөлүнүп, бул боюнча дагы иштер жүрө баштайт. Аймактарды өнүктүрүү дагы артыкчылыктуу багыт. Президенттин баамында региондорду жакшыртуу улана берет. Аймактарды өнүктүрүү бул социалдык объектилерди гана куруу эмес, райондордогу жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо. Регионду өнүктүрүү деген бул бир эле жанакта шарт сөз эмес. Эң биринчи бул кыйналгандарга жардам бериш, урматтуу агайын туугандар. Ошо айылда жашап аткан, кыйналып аткан жетим жесирдин малы жок болсо мал алып бериш, үй жок болсо үй салып бериш. Мамлекет эми буну кылыш керек. Бирок мамлекетте былтыр 3000 сом болчу. 1000 сомго көбөйттү пособияны былтыр. Бул да чоң акча. 1000 сомго көбөйчү. Буну жасайт колунан келишинче. Убакыты келет. Убакыты келет. Мамлекет карын картаңды да карайт, жетимин да карайт, дагы карап атабыз. Эң чоң сооп жетим жесирди караш, ошого жардам бериш. Будан өткөн сооп жок. Мен айтып атам, мына губернаторлорго, акимдерге мына кээ бир жерде ушуну башташты. Жакшы башташты. Баштап, мына мен Россияда жолуктум балдар менен. Туркияда жолуктум. Кече Германияда жолуктум биздин мекендештер менен. Баварияда 100 бар экен биздин балдар. Мына баардыгы тең бизди уюштурсун дейт. Акимдер, айылыкты уюштурсун. Биз айылга беребиз дейт. Көптүк үчү көл болот деп ушуну айтат. Ошон үчүн кээ бир жерлерде ошондой колунда бар баардыгы эмес. Адамдар жок дегенде жанакында жетим жесирге кыйналып аткандарга ошондой жардам берүү маселесин дагы айылдарда колго алышыбыз керек. Мамлекет башчынын президенттикке талапкер кезинде берген убадаларынын эң негизгиси коррупция менен күрөшүү болчу. Жемкорлорго каршы турууда баарынын аракети бирдей болушу керек. Коррупцияны жок кылуудай эл дагы, жергиликтүү бийлик да жардам бериши зарыл. Коррупция менен күрөш токтобойт, булунат. Анан эң негизгиси, урматтуу агайын туугандар, мына күрөштө бир гана президенттин буну менен күрөш ал жетпейт, урматтуу агайын туугандар. Менде эрк бар. Мен туруп берем президент катары бул күрөштүн башында. Бирок буну каалабагандар да бар да. Үйлөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегендей, ал чоң акырдан жем жеп алган нерселер буну кое береси келбейт. Буну бир гана жалпы эл, жалпы баардыгыбыз көтөрүлүп, ошого каршы тура баштаганда гана токтойт бул, урматтуу агайын туугандар. Коррупция менен аралашкан кандай чиновник болбосун, кайсы бийлик бутак болбосун, мына бу жерде отурасыңар да, прокурор, сот отурасыңар, милиция, кызбек, мына силерге бул айткан сөзүм. Жогортун айтып атабыз, бирок кедил жакта дагы бул боюнча бири-биринге катуу тийбей, мен сага тийбейин, сен мага тийбей деген маселе менен жүрүп атасыңар. Коркпой бул боюнча күрөш керек. Эгер андай кылбасак, анда мамлекетибизге, элибизге келечеги кыйын болот, оор болот. Мамлекеттик кызматкер менен жарандардын байланышын токтотуу керек. Бул санариптештирүү аркылуу ишке ашат. Аталган маселе президенттин көзөмөлүндө. Качан коррупция болуп атат? Качан ошол кызматка муктаж болгон адам менен мамлекеттик чиновник беттеше баштаганда, ошондон коррупцияга жол берилип атат. Ошон үчүн экөөнүн контакт болбой турган мына системаны мына ишке киргизебиз. Биринчи бюрократияны жок кылат, экинчи коррупцияны мына жок кылат. Башкы максат өлкөнү өнүккөн мамлекеттердин арасына кошуу тууралуу президент кенен айтып берди. Өлкөдө тынчтык, биримдик, ынтымак бекем болсо, мындан дагы чоң иштер аткарылат. Мамлекеттик кызматты электрондук формат өткөзүү боюнча жергиликтүү бийлик иштеши керек. Больницада, мектепте, мекемеде пенсия бергенге чейин автоматташыш керек. Анын үчүн силер мына даяр болушуңар керек. Мамлекеттик бийлик эле бул калдырып калып келет электрондук система. Мурункудай справка берип кой деп, ар бир мекеменин эшигин очередке туруп, аны такылдатканды баардыгын токтойт. Санарип, аймак санариптик платформасындагы мына ишке киргизебиз буюрса, айрыкча мына архитектура барам деп коесуңар, ГРС жасайбыз деп коесуңар, 1 ай, 2 ай, 3 ай жүрө бересиңер. Уруксат алыш кыйын, энергетиктер жөн улабайсыңар ишканаларды. Бюрократия кыласыңар, ишкана курам дегендерге тоскоол кыласыңар, архитектор, энергетиктер жардам бере тургандар. Ушуну баарын тең токтош керек.
Жолугушуу андан ары суроо жооп форматында улантылды. Жергиликтүү калктын маселелери социалдык инфраструктуралык объектилерди куруу, оңдоп түзөө, таза суу менен камсыздоо, ирригацияны өнүктүрүү, жолдорду жакшыртуу болду. Түптөгү эң негизги көйгөй таза суу маселеси. Түп айылынын районный центр болгондон кийин нанга, данга баарыбыз эле жакшыбыз, бирок сууга келгенде начар болуп атат. 63-жылы салган трубалар катуу насос үйлөсө жарылып кетет экен, акырын кошсо жетпей калып атат. Мына четки көчөлөрдө филагилеп суу ташыйт, же болбосо жерден чыккан скважиналарды ичип атышат. Ошол жагынан кичине көңүл бурсаңыз, мына биз аким менен деле жолугушабыз, баары болгон атат, айтып атабыз дейт. Өзүңүздөн жардам болбосо дагы болбой атат. Бул Каракол шаарындагы ат майданда 44 өзүнө гектар жери бар. 2015-жылы өткөн мамлекет тарабына. Андан бери 4 жылдын соңу болду. 4 жылдан бери 44 гектар жери, 100 гектар сугат жери менен эч кандай бул жерде иш чара болбой келет. Бул жерде эң чоң коррупция бар го дейм да. Чолпон атадагы ат майданы, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр бүткөндөн кийин ошол ат майданды бузуп келип, биздин Каракол шаарындагыга салабыз деген максат менен алып келип коюлган. Бул демилге бүгүнкү күнгө чейин ошол алып келинген темир тезектердин баардыгы Каракол ипподромунун ортосунда турат. Ушуну бир өзүңүз көзөмүзгө алып бир чечип берет деген чоң терең үмүттөбүз. Ошондой эле социалдык объектилердин жетишсиздиги башка маселе. Түп районундагы дээрлик бардык айылдарда кездеше турган көйгөй. Кайкын орто мектеби менен түптө Кайкын орто менен Карымшак орто мектеби бар. Ушул Карымшак 69-жылы салыныптыр. Ошондон бери эч кандай ремонт болбой, жана фундаментти асадка берип 2018-жылы окуганга жараксыз болуп атат. 1,825,000 эле сом кетет экен. Ушуга жардам кылсаңыз, сентябрь айында балдар окууга кирип калсын. Токтаянга чейинки аралык бул катаал шартта турабыз өзүбүз дагы. Ошондуктан ушул жолго көңүл бөлүп, бюджеттен акча каражаттар бөлүп берсеңиз абдан чоң ыраазы болот элек. Жергиликтүү ишкерликти колдоо, коррупцияга каршы күрөш, аймактарды өнүктүрүү, билим берүү, саламаттык сактоо, спортту колдоо, маданий иш-чараларга дагы кенен токтолушту. 18-жылы Арал айылындагы бала бакча союз кезинде бүткөн аз калган экен дагы эмнегедир түп тамыры менен жер участогу кошо башка бирөөгө берилип кеткен экен. Бала бакча баягы азыр ушул убакта бала бакча элге абадай, суудай керек болуп турган кези, себеби дегенде кийинки муундарыбызды, балдарыбызды кенедей кезинен тарбиялап, акылдуу, эстүү балдарды чыгарыш үчүн бала бакча бирден бир көйгөй. Чогулушта айткан сөзүң эсимде. Мен президентмин, Кыргыздын ханымын. Эгерде мен кандай болуп түшүп калганда дагы мен качып кетпейм. Мен башымды мамдай көтөрүп алып, элим менен жолдош чором менен көчөдө басып жүрөм деген сөзүң. Бул билген кишиге чоң сөз. Ошол элиңдин касиети колдосун. Тургундар тарабынан 60ка жакын суроо берилди. Суроолорго президент Сооронбай Жээнбеков жана тиешелүү министрликтер менен ведомстволордун жергиликтүү бийликтин жетекчилери жооп беришти. Эл менен жолугушуудан кийин президент райондун аксакалы Абдыкалык Эгембердиев менен өзүнчө жолугушуп баарлашты. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Ысык Көл облусу. Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусунун чоң өрүктүү айылындагы дыйкан чарбанын иши менен таанышты. Аталган жерде асыл тукум уйлардан сүт алынып, чарбаны кеңейтүү пландалууда. Алгач сүт секторунун өнүмдүрүүлүгүн жогорулатуу көздөлүүдө. Учурда бул боюнча Дүйнөлүк банктын долбоору боюнча иш алынып барылып жатат. Мамлекет башчы бул дыйкан чарбадан сырткары курулушу аяктай элек социалдык объектилерди көрүп чыкты. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Өнүгүүгө умтулган айыл чарбачылыгы боюнча билгендерин башкаларга үйрөтүүгө дилгери бул Капар уулу Улан дыйкан чарбасы чоң өрүктүү айылында жайгашып 2005-жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Уйлардын көбү сүт багытында болгондуктан кышы менен саап 400 литрден сүт алышат. 4 породада уй бар, черно-пёстрый бар, Бердин Ангус бет породасында Голштейн ишибиз. Келечекте чоңураак кылып сүттү өзүбүз
иштетсек деген оюбуз бар да. Андан сырткары айыл чарба техникаларын иштетишет. Короосунда дыйканчылыкка керектүү бардык техникалар бар. Чүйгөй чейин келип, жер айдап өрөөндөрүн себип чаап бергенге айыл чарба техникалары жетиштүү. Акча алдык убагында кирдик. Ошо менен ушу болдук да, мамлекет болбосо бул деңгээлге ушунча мал, ушунча техника жетпейт элек. Техника алганбыз лизингке 7 жылга. Азыр алдык жаңы класс тракторду 34%-ын төп бердик, 66%-ын 1 жылда лизингке, 1 жылга лизинг алдык. Сүттү кантип көбөйтүү эске алынган өкмөттүн сунушу менен жүзүгө ашкан Дүйнөлүк банктын сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору бар. Ал сүт багытында уйлардын азыктуулугун, сүт чогултуу борборлорунда сүттүн сапатын жогорулатууну көздөйт. Былтыртан бери иштей баштаган долбоор 2023 жылга чейин уланат. Айзы жок, залогу жок берилет, майда фермерлерге берилет. Кандай критерийлер берилет? 4төн ашык эмес уйлар болуш керек, 5 гектар жер болуш керек, андан ашпаш керек, анан башка банттарда насыялар жок болуш керек. Айланма фондунун жалпы суммасы $2 миллион. Ошону 2000 майда фермерлерге берилет. Ошондо средним $1000 тегерегинде болот да, бирок сом менен берилет сөзсүз. Аталган чарбанын ишмердүүлүгү жана долбоордун алкагында аткарылып жаткан иштер менен таанышууга президент Сооронбай Жээнбеков келди. Долбоордун жетекчиси Төрөкулбеков мамлекет башчыга кенен маалымат берди. 4 компонент менен иштеп жаткан долбоор балыкчы Каракол шаарындагы аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборлорун колдоого $550 миллион берген. Ошондой эле уйлардын асыл тукумдуулугун жана уйларды жасалма жол менен уруктандырууну жайылтууга жардам берүү үчүн $200 миң бөлүшкөн. Бунун жалпы каражалыгы $5 миллион. Бул Ысык-Көл областы боюнча эле иштейт. Лабораторияларга $500 миллион баягы жабдыктар сат бергендерге булар кийин евростандарт боюнча Евразестинга өтө турган дүйнөлүк сертификаттарды бере алат. Экинчи жактан бул жактан биз фермерлерди окутуу жагынан болот. Бул баягы зоотехния боюнча, агрономия боюнча. Мал чарбачылыгы менен алектенген калкка бул сыяктуу долбоорлор абдан чоң көмөк. Президент аталган долбоор аймактардагы жашоочуларды колдоп, ишкерлик менен алектенүүгө шарт түзүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Мамлекет башчы муну ишке ашырууга жана фермердик чарбаларды өнүктүрүүдө ийгиликтерди каалады. Ысык-Көл областы Биз дагы экология таза продукция өндүргөнгө аябай жакшы шарты. Мүмкүнчүлүгү бар. Ошону колдонуш керек да. Колдонуп, азыр эле иштеп өтөт да. Иштеп атат, аракет кылып атат. Толук бардык. Кайсы тармак болбосун. Президент 2 күндүк иш сапарында Түп райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна барды. 5 жыл мурда курулуп баштаган мекеме 2017 жылы пайдаланууга берилген. Сметалык баасы $26,5 миллион болчу. Бүгүнкү күндө оорукана толук жабдылган. Жазында көбүрөөк болот анализдер. Канча болот? Айына бир 100дөн ашып заң жасайбыз, зара адамдан эмне бөлүнүп чыкса ошонун баарын биз анализ жасайбыз, баарын текшеребиз. Түп районунда башка аймактарга салыштырмалуу социалдык мекемелер аз, жашоочулардын көбү мал дыйкан чарбачылыгы менен алектенип, оорукана, мектеп, бала бакча, спорт зал куруу кийинки планга жылып калган. Буга чейин Түп айылында таптакыр спорт комплекси жок болчу. Жаштардын талабы менен ушул объекти тургузула башталган. Бирок курулушу 4 жыл мурда башталган спорт зал азыркыга чейин аяктай элек. Эң негизги көйгөй каражат маселесине барып такалууда. Азыр ушул спорт залды толук аяктоо үчүн $18 миллион керек. Сметалык баасы $29 миллион ашык объекти дагы президент көрүп чыкты. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору билдиргендей, азыркыга чейин $11 миллион жумшалды. Президент курулушту толук аяктоо үчүн каражат табуу керектигин белгиледи. Мамлекет башчынын иш сапары эртең дагы уланат. 17 майда балыкчы шаарындагы социалдык мекемелерди көрөрү пландалган. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Ысык-Көл облусу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин төрагалык алдында өткөн улуттук кеңештин жүрүшүндө суу кодексин жүзөгө ашыруунун жол картасын иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Өкмөт башчы белгилегенде бүгүнкү күнү калыкты айрыкча өлкө аймактарын ичүүчү таза жана сугат суусу менен толук кандуу камсыздоо маселеси курчтурат. Анын айтымында эл аралык изилдөөлөргө ылайык дүйнөдө жыл сайын суу азайып бара жатат. Буга байланыштуу аларды сарамжалдоо пайдаланууну камсыз кылуу зарыл. Премьер-министр кошумчалагандай, президент Сооронбай Жээнбеков бардык аймактардын жарандарын ичүүчү таза жана сугат суу менен камсыздоо маселесине артыкчылыктуу маани берет.
Суу ресурстары ар бир өлкө үчүн баасы жок байлык, ошондуктан биз аны этият жана рационалдуу пайдаланууну камсыз кылууга тийишпиз. Бул маселени комплекстүү чечүү жарандардын жашоо шартын жакшыртып, айыл чарбасын өнүктүрүүгө шарт түзөт деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчынын айтымында эл аралык жана финансылык институттар бул жааттагы реформаларды илгерилетүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр. Мындан тышкары ал суу ресурстарын башкаруу, аларды пайдалануу жана коргоо боюнча тартылган мамлекеттик органдар арасында координацияны күчөтүүнү тапшырды. Президентибиздин шайлоо убагындагы программасынын эң орчундуу бөлүгү бул калкты суу менен камсыз кылуу. Өкмөттүн программасында дагы, улуттук өнүгүү стратегиябызда дагы суу катуу жана таза ичүүчү сууну менен камсыз кылуу боюнча маселенин баарын чечебиз деп атабыз. Токтогул районунда сууга болгон муктаждык маселеси колго алынууда. Торкен айылында 2 чакырым заманбап түтүктөр орнотулду. Ошондой эле Жазы Кечүү айылында да 1 чакырым суугат каналынын курулушу жүрүп жатат. Маселен, Торкен айылында 48 гектар айдоо жерине суугат суу жетишпей, жергиликтүү дыйкандар картошка жүгөрүнүн түшүмүн талаптагы нормадан төмөн ала башташкан. Мунун негизги эле себептери суугат каналдарынын эскилигинен улам суу жоготууга учурап келген. Правый ниткасында быйыл жаңы турбалар коюлуп атат. Канча жылдан бери эл кыйналып жүргөн, быйыл апрель айынан баштап жаңы турбаларды коюп жакшы иштеп атышат, балдар бүтө элдеп калышты. Быйыл 5 миллион 400 миң сом тендерге коюлган, Озо Акшымкар мекемеси 4 миллион 900 миң сомго утуп алган. Апрель айында башталган, турбаларын алып келип түшүрүп, биз заказ бергенбиз, жаңы турба болсун, эл наала кылбасын деп, жаңы турбаларды алып келип түшүрүп, сүрөткө тартып алганбыз, аны бүт майлап жакшына калтырып, бүтүн менен аралаштырып, толоролоп, ороп, эми ушу бир 15-20 күндө дебесек да 1 айда бүтүп калат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин Альфа Телеком ЖААКтын жана Кыргыз Телеком ишканаларынын жетекчилери менен Альфа Телеком жана КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коом ортосунда кызматташтыктын талаш маселелерин жөнгө салуу боюнча кеңешме өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча компаниялар жыштыктарды биргелешип колдонуу боюнча кызматташууну улантат. Ал Кыргыз Телекомдун туунду компаниясы бул өнөктөштүктүн алкагында жакынкы айларда виртуалдык оператор түзүү долбоорун ишке киргизүү пландаштырылган. Бул үчүн Альфа Телеком өзүнүн техникалык базасын берип, таяныч оператору болот. Премьер-министр баса көрсөткөндөй, ал эки мамлекеттик компаниянын кызматташуу идеясын колдойт. Анткени алар өлкөнү санариптештирүүнүн саясатын илгерилетүүнүн негизги инфратүзүмдүк локомотиви болуш керек. Бул өлкө боюнча анын ичинде эң алыскы жана жетүү кыйын болгон калктуу аймактарда уюлдук түйүндү камтуу аймагын кыйла кеңейтип, компаниянын абоненттеринин кызыкчылыктарында жогорку ишенимдүү байланышты камсыз кылат. Мындан тышкары, премьер-министрдин айтымында бул сыяктуу өнөктөштүк өлкөнүн ири салык төлөөчүлөрүнүн бири болгон Альфа Телеком компаниясынын кирешелүүлүгүнө оң таасирин берет. Кеңешмеде биргелешкен ишмердүүлүктөн түшкөн киреше Альфа Телеком пайдасын 67%, ал эми КТ Мобайл үчүн 33% принциби боюнча бөлүштүрүлөт. Алар жыштыктарды биргелешип пайдалануу жөнүндө уюлдук операторлор арасындагы акциондук жеңүүчүсү болушкан. Талаш маселелер чечилген соң тараптар кызматташтыкты улантышты. Альфа Телеком Кыргызстандын рыногунда Салам бренди менен 4-чү уюлдук байланыш операторун 1 айдын ичинде ишке киргизүү милдетин өзүнө алды. Айыл банктын мурунку төрагасы Мурат Акимов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка таянсак, Мурат Акимовдун сот залынан кое беришти. Анын банктагы ишмердүүлүгүнө байланышкан ишти Бишкек боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы иликтейт. Кечээ түнү Бишкектеги Панфилов сейил багында өрт чыкты. Анын кесепетинен 400 чарчы метр жер күйүп кеткен. Телсиз жоо кечээ зоопаркта тутанып, андагы жаныбарлар өрттөнүп кетишкен. Жалын жакын жайгашкан кафени да жабыркаткан. Кийинки материалда. Панфилов паркындагы кичи зоопаркта 16 майга караган түнү өрт чыккан. Кесепетинен андагы жаныбарлар жана жанаша жайгашкан кафе күйүп кеткен.
Кече түнү 00:48 ушул Панфилов атындагы эс алуучу жайда өрт чыкты деген маалымат түшкөн. Ал жерде ушул мини зоопарк жана жакын жайгашкан кафе күйүп жаткан. 4 өрт өчүрүү унаалары тартылып, өрттү биздин өрт өчүрүүчүлөр түнкү саат 2:03 чектөөгө алган. Ал эми толугу менен түнкү саат 3:32 толугу менен өчүрө алышкан. Жалпысынан өрттүн кесепетинен 400 чарчы метр площадь күйгөн. Кичи зоопарк жайкы сезонго даярдык көрүп жаткан. Жаныбарлардын санын көбөйтүү үчүн оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан мындагы көпчүлүк экзотикалык жаныбарлар башка жакка көчүрүлгөн болчу. Зоопарк находился на реконструкции. Зоопаркта реконструкция жүрүп жаткан. Башка жаныбарларды алып келүүгө даярдап жатканбыз. Мындан улам ал жерде үй жандыктары, ташбака, жылан, кескелдик, коёндор бар болчу. Алар күйүп кетти. Бактыга жараша баалуу экзотикалык түрлөрү жок эле. Панфилов паркындагы объекттер мыйзамдуу иш алып барат. Мында өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо боюнча окутуулар, түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп турат. Былтыркы жылы бир дагы өрт кырсыгы катталган эмес. Ал эми түндөгү телсиз жоо, курулуш монтаждоо иштериндеги катачылыктардан улам келип чыкканы айтылууда. Были вызваны своевременно пожарные расчеты. Парктын аянтында күзөт кызматы күнү-түнү иштейт. Бардык өрткө каршы каражаттар колдонулду. Ошентсе да убагында аны чектөөгө алуу мүмкүн болгон жок. Өрт Живая экзотика кичи зоопаркында курулуш монтаждоо иштерин жасагандардын кайдыгерлигинен улам келип чыккан. Айта кетсек, 2019 жылдын 1 январынан тартып буга окшогон жайларды, мекеме, базарларды пландуу текшерүүгө мораторий киргизилген. Мындан улам мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы текшерүү жүргүзө албайт. Ал үчүн атуулдар өздөрү арыз менен кайрылуулары кажет. Мораторий жарыялагандыгына байланыштуу биз азыр 2 жыл аралыгында пландуу текшерүүлөрдү жүргүзө албайбыз. Ошондуктан биз кандай текшерүүлөрдү жүргүзө алабыз? Эгерде жарандар тарабынан кайрылуулар, арыздар келип түшө турган болсо, мамлекеттик техинспекциянын атына ошол арыздын негизинде барып биз ошол аймакта болобу, шаарда болобу, кайсы жерде жайгашкан ишкана, мекеме боло турган болсо, биз ошол жерди плансыз арыздын негизинде текшерип барабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрт кырсыктары көбүнесе электр жабдууларын, жылытуу каражаттарын жана техникалык коопсуздукту сактабагандыктан улам келип чыгат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Өлкөгө жылына 1 миллиард тонна күйүүчү майлоочу май аткезчилик жол менен киргизилет. Мындай тыянакты экономисттер иликтөөнүн негизинде чыгарышты. Мыйзамсыз киргизилген бензинде саламаттыкка зыяндуу делген оксидо азот жана диоксид заттары бар деп экологдор коңгуроо кагышууда. Алар күйүүчү май айлана чөйрөгө тийгизген таасири үчүн мыйзамда 1 литрине 3 сом 24 тыйын төлөө каралган. Төлөм түшпөгөндүн кесепетинен казына 5 миллиард сом чыгымга дуушар болууда дешүүдө. Темага кенен кабарчыбыз Салават Эркетаева токтолот. Мыйзамсыз күйүүчү майлоочу май ташып бараткан кезектеги топ Талас облусунун Кара Буура жана Манас району жактан колго түшүрүлдү. Көлөмү 30 тоннага жеткен бензин куюлган автоунаа Таластан Чүйгө баратканы аныкталды. Андагы күйүүчү май Бишкекте башка машинеге куюлуп, кийинчерээк Соклук районундагы күйүүчү май саткан бекеттеринин биринин кампасына куюлган. Фин полиция май бекетке куюлган күйүүчү май бензин катары сатылып жатканын ачыктады. На территории Кыргызской республики. Окуя кыргыз-казак чек арасындагы чоң капка бекетинде катталды. Оор автоунаада Би-2 бензанолу БМ компаниясына таандык экендиги аныкталды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, кылмыш кодексинин 231 беренесинин 1-бөлүгү тагыраагы салыктан качуу же милдеттүү төлөмдөрдөн баш тартуу боюнча киргизилди. Ушул тапта бул иш боюнча тергөө иштери башталды. Ошондой эле БМ компаниясы тарабынан мамлекетке келтирилген чыгымдын так саны аныкталып жатат. Жалпысынан алганда өлкөгө жылына 1 миллиард тонна күйүүчү майлоочу май аткезчилик жолу менен киргизилет. Анан албетте алардын наркы май куюучу станциялардагы бензиндин баасынан 10 сомго арзан. Анын ар бир литринен 4 сомдон салык түшпөй жатканын экономисттер белгилешүүдө. Мамлекеттик бюджет аткезчилик менен кирген күйүүчү майдын кесепетинен жылына 5 миллиард сомдон ашууну жоготуп жатканы мисал дейт экономист Максат Мамытканов. Чек арадан өтүп аткан товарды деген аныктап,
анын деген төлөмдөрүн көзөмөлдөп, ошентип коррупцияны деген биз жеңе алабыз. Ошондо биздин деген экономикабызда реалдуу түрдө жылыштар болот. Коррупция азаят кескин. Коррупциянын деген азайышы эмнеге алып келет? Биздин деген бюджетке төлөнө турган акчалардын деген толуктоосу көбөйөт. Аткезчилик жолу менен келген күйүүчү майларда зыяндуу заттар эселеп арбын. Жарандар өлкөдөгү май куюучу станциялардагы бензиндин сапаты жакшы деп билишет. А бирок андагы майдын 40% аткезчилик жолу менен келген бензиндер менен аралашууда. Мында тобок элчиликтер көп дешет экологдор. Себеби 76%-ын оксидоазот түзүп, саламаттыкка, айлана чөйрөгө залакасы олуттуу дешет. В выхлопных газах 76% оксиды азота. Оксиды азота, они... Оксидоазот адамдын дем алуу органдарына зыян алып келет. Мындан сырткары бензинде оор металлдар да бар. Алар онкологиялык оорулардын жаралышына түрткү болот. Мындан сырткары диоксид заты бар. Бул затка учурда өнүккөн өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген. Айрым мамлекеттер евро 6-га өтүшүүдө. Алыска барбай эле Орусияны алсак, ал жак азыр 5-класстагы күйүүчү майды колдонушууда. Диоксиддин айлана чөйрөгө залакасы өтө кооптуу. Чалай кетсек, Кыргызстандын мунайы затына болгон жылдык керектөөсү 1,1 миллион тоннадан ашуун. Көрсөткүчтүн 25% көмүскө жүгүртүүнүн үлүшү экенин экономика министрлигинен билдирди. Ошондо ар бир 4-чү литр бензин же дизель мыйзамсыз жол менен ташылып, салык алынбай калууда дегенди түшүндүрөт. Салават Эркетаева, Жанадел Абубакир уулу, ЛТР Чүй облусу. Мындан бир канча жыл мурда жүрөккө жасалган операциялар Кыргызстан үчүн уникалдуу болуп эсептелсе, эми алар азыркы дарыгерлер үчүн көнүмдүү ишке айланды. Жүрөккө алгачкы жолу операция жасаган Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияга медицинасы өнүккөн 11 өлкөдөн келген хирургтар катышып, оор операцияларды акыркы заманбап ыкмалар менен жасашты. Уникалдуу операциянын жүрүшүнөн кабарчыбыз кенен баяндайт. Бүгүнкү бейтап операция үстөлүнө эч коркпостон жатты. Анткени ага чет өлкөдөн келген кесипкөй кардиохирургтар операция жасашты. Жүрөк клапандары акыркы дүйнөлүк ыкмалар менен алмаштырылды. Мындай операция бейтаптын тез арада калыбына келүүсүнө шарт түзөт. Kalbin kalp kapaklıklarından biri değişti. Жүрөк клапандары жабыркаган бейтапка операция жасадык. Ал ийгиликтүү аяктады. Бейтаптын мындан аркы жашоосуна коркунуч туудура турган олуттуу диагноз деле кое алган жокпуз. Жакынкы күндөрү сакайып кетет деп ишенем. Kapağı değişti ve oldukça başarılı bir şekilde değişti. Улуттук кардиология борборундагы шарттар өнүккөн өлкөлөрдүкүндөй болбосо дагы хирургтардын адискөйлүгү алардан кем калышпайт. Техникалык жабдуулары жана мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болсо дагы дарыгерлер тобунун тажрыйбалары эл аралык стандартка дал келерин германиялык адистер баса белгилеп өттү. Айтымында чет өлкөдө жасалчу оор операцияларды кыргызстандык хирургтар деле жасай алышат. Ал үчүн алардын билими жана тажрыйбасы жетиштүү. Да, то есть мы оперировали, у нас наша команда, профессор Вайман. Биздин команда операция жасадык. Бардыгыбыз ар бир этапты талкуулап жаттык. Окутуу максатында операция фото, видеолор менен да коштолду. Операция учурунда бардык персонал жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүп жатышты. Ар бири өз милдетин так билет экен. Менин оюмча мындай операцияны техникалык жактан кыргызстандык кесиптештерим өз алдынча жасай алышат. Но технически они смогут выполнять эти операции. Чет өлкөлүк кардиохирургтардын катышуусундагы мындай мастер-класстар кечетен бери өтүп жатат. Ага Корея, Россия, Германия, Туркия сыяктуу медицинасы өнүккөн 11 өлкөдөн келген хирургтар катышууда. Бул мастер-класстардын өзгөчөлүгү жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоодо эң акыркы дүйнөлүк ыкмаларды колдонуу. Өзгөчө кылдаттыкты талап кылган мындай операция оор диагноз коюлган бейтаптарга жасалууда. Бүгүнкү мастер-класстарга ошондой талап койгонбуз. Жаңы ыкмалар колдонгон операциялар болсун, анан татаал элдер чет өлкөгө чыгып жасатылбаган операциялардан болсун деп ошондой талап койгонбуз. Ошол андай оорулар чыныгы менен Кыргызстанда көп, анткени жүрөк кан тамыр оорулар Кыргызстанда биринчи орундарда турат. Мындан бир канча жыл мурда жүрөккө жасалган операциялар Кыргызстан үчүн уникалдуу болуп эсептесе, эми алар азыркы дарыгерлер үчүн кадимки практикага айланды. Аны дагы тереңдетип, билимин жогорулатып, тажрыйба алмашуу үчүн өтүп жаткан илимий практикалык конференция Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгы, ал жүрөккө жасаган алгачкы операциянын 60 жылдыгынын урматына арналган. Эртең теориясын обсуждать этебиз, биздин проблемаларды обсуждать этебиз. Анан кийин көлгө барабыз. 19 майда көлдөн велосипед менен Торайгырга чейин келип, врачтар. Анан ошо Торайгырда Акунбаевдин эстелигине гүл коюп, эскерүү кылып, анан кийин
тарап кетишет да. Илимий практикалык конференциянын алкагында Германиянын Олденберг университети менен кызматташуу келишимине кол коюлары күтүлүүдө. Анын негизинде биздин дарыгерлер Германиядан билимин жогорулатууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми ал жактагы адистер Кыргызстанга келип хирургиянын жаңы баскычтарын үйрөтүшөт. Айтпөз Ыргакбек кызы, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Кочкор айылынын тургуну Гүлнара Өмүралиева 6 уул 1 кызды тарбиялап өмүрлүк жолдошу Эркинбек Тынайбаев менен чейрек кылымдык жашоосунун жайдары өтүп жатканына ыраазы. Өкмөткө күч келтирбей өз акаттарын өздөрү тыңдашкан бул үй бүлө менен аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков жолугушуп кайткан. Сага кылган эмгегин, кийим тигип үстүмө, күндө тамак бергенин, түгөнбөгөн үй окатынан биргеле көкүрөк күчүгө акылайды балдар бакчасына даярдоо менен алектенген Гүлнара Өмүралиева өлкөдөгү жаш баатыр элдердин катарын толуктамакчы. 40 жаштагы бул каарманыбыздын мындан 22 жыл мурунку тун уулу Якутиядагы жогорку окуучулардын биринде билим алып жатса, андан кийинкиси баш калабыздагы банк кызматкери. Калган 4 мектеп окуучулары болушса, кичүүсү жана жалгыз кызы жакында эле 4кө толду. Өз айтмакчы тирликтери эл катары. Алдыга да чыгып кетишпейт, артта да калышпайт. кирпич куябыз жайлатат. Анан жалаң эркектер болгондуктан эркектер жайында өздөрү кирпич куюп, 1 жылдык эмгегин таап алышат. Кийинишет, ичинишет, мектепке даярланышат өздөрү. Чынында эле элет жерден мүнөздүү дыйканчылыктан тышкары өндүрүш менен алып урушкан бул үй бүлө айылдаштарын курулуш материалдары менен камсыздайт. Мындай жагдай бир жагынан каражат табуунун булагы болсо, дагы бир жагынан балдарды алсыттадан эмгекке бышыруунун мыкты жолу. Ошондой эле чоң атадан мурас калган чакан алма бакта унутта калбай, ушул үй бүлө Кочкор жергесинде багбанчылар катары да жакшы белгилүү. Бул алма бактын баары атамдан калган алма бактар. 5 түптү тиги 5 түптү 5 баламдын атын коюп тиккен ошол бул 5 түп алма бак ошол. Анткенен көп балалуу үй бүлөнүн мына ушул ишкердиги өз баштарына тийип, ал балдарга жөлөк бул чектөөдөн баш тартуунун башкы себепчиси болду. Ушундан улам Эркинбек менен Гүлнара 23 жылдан бери өз чүрпөлөрүн караанда эмгектери менен багышып, социалдык кызматкерлерге догун арткан күнү боло элек. Башынан эле пособие албайсыңар деген. Мончо жагасыңар, иши кылса өз окатыңарды өзүңөр кылгыла, пособие албайсыңар. Тарбиянын жакшылыгынанбы же көрөнгөнүн мыктылыгынанбы айтор жогорудагы бактылуу түбөлөрдүн бала бакырасы иштеби, мектептеби дайыма алдыңкылардын сабында. Албетте мында эненин эмгеги өзгөчө экендигин эч ким танбас. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Нарын облусу. Каракөл шаарынан 8 эне быйыл Баатыр эне ордени менен сыйланат. Муну шаардын социалдык жактан тейлөөчү адистери билдиришти. Алардын эң жашы Айнура Мырзаева 5 кыз 2 уулдун энеси. Анын 1 күндүк жашоосу менен аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова таанышып келген. Таң агарып атары менен эле Айнура айым менен Тынарбек мырзанын түйшүктүү аракеттери башталат. Бири торпокторду салып берип, уй саап, кайрадан малды айдап чыгып, жайтка жайгаруу сыяктуу мал чарбанын түмөн түйшүгү менен убара тартышат. Ал эми максаттарынын баары бирдей. Балдарды жакшы шартта багуу үчүн жана алардын келечегине камылга көрүү. Бул үй бүлөнүн негизги эле кирешелери мал чарбачылык менен. Анткени Айнура айымдын жолдошу Тынарбек мырза мал алып сатуу менен алектенет. Негизгиси балдарды ак эмгек, адал оокат менен асырап багып чоңойтууну көздөшөт. Азыркы учурдан пайдаланып айтып кетет элем Сооронбай Жээнбековго. Ыраазыбыз. Энелер күнүн белгилеп берип атат. Аял затын 8 марттарда энелерди сыйлайт ар дайым. Ошо кадыр баркыбызды билип сыйлаган үчүн биз терең ыраазычылык билгизебиз. Аңгыча балдар уйкудан да ойгонду. Экөө мектепке даярдана башташты. Бурулсу менен Сезимай бүгүн мектепте негиздүү иш чаралары бар экенин апасына айтышкан. Андыктан мыкты даярдык менен барууну максаттап даярданып жатышат. Ал эми 2 кичинекейлер Тилек менен Билал шаардагы номер 3 балдар бакчасында тарбияланышат. Апасы жаңы эле саап, андан да бышырып даярдап келген жылуу сүттөн оозанып, эртең мененки куттуу дастыркон жайылды. Балдарынын туну
Уну кыз. Эки кызымды турмушка берип, эки неберем бар дейт бактылуу эне. Көзүнүн кареги менен тең айланып, уул кыздарын мектепке жана бакчага узатуу аракетин көрүп жатты. Президенттин жарлыгына ылайык республикабыз боюнча жакынкы күндө баатыр энелерге баатыр эне төш белгиси жана эне даңкы төш белгиси тапшырылмакчы. Ары сыймыктуу кадырлуу мындай төш белгини буйруса, Айнур Айым Сооронбай Жээнбековдун колунан тагынарын максаттап турат. Мурзаева Айнуранын анын энеси дагы өз батыр эне экен да. Анан кийин бүт критерийин карап, жаштыгын карап туруп, анан кийин биз сунуштадык да. Кара Көл шаарында 100 жаштан жашы өтүп, кылымга тете жашаган 3 апалар бар. Ал эми 300гө жакын апалар үчүн майрамдык атайын белектер камдалган. Ал эми 8 баатыр энелер үчүн акчалай сыйлыктар жана баатыр эне төш белгиси ыйгарылмакчы. Май айынын 3-жекшембисине дал келген энелер күнү шаар аймагында жыл сайын татыктуу белгиленип келүүдө. Кыял Сабирахунова, Буркан Матов, ЛТР, Кара Көл шаарынан. Баткен шаарында эл аралык жаш таланттар достугу аттуу фестиваль башталды. Анда Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандын ар облусунан келген жаш таланттар өз өнөрлөрүн тартылоодо. Самалык 3 күнгө созулат жана ал улуттар арасындагы достукту бекемдөө максатында уюштурулду. Казакстандын Алма-Ата шаарынан келген Каусар музыкалык инструменталдык ансамбли жетиген деп аталган музыкалык аспапта казак элинин улуттук музыкаларын аткарышты. Мы приехали из Казахстана. Биз Казакстандан келдик. Баткен жакшы шаар экен. Айрыкча тоолору кооз, ажайып жер экенине ынандык. Элинин меймандостугуна ыраазы болдук. Очень красивые горы. Ошондой эле музыкалык инструменталдык ансамбль Тажикстандын Худжент шаарынан да келген. Кошуна өлкөдөн келген жаш таланттар ар улуттун элдик музыкалык чыгармаларын мыкты аткарышты. Биз буга чейин башка эл аралык фестивалдарга жана конкурстарга катышып жүргөнбүз. Бул жерге биринчи жолу келишибиз. Фестиваль башталганга чейин акыркы даярдыктарын көрүп жаткан бул бийчилер Өзбекстандын Фергана шаарынан келген жаш таланттар. Алар буга чейин да Баткен шаарындагы улуттар аралык достук ынтымакты бекемдеген маданий иш-чараларга катышып келген. Биз Баткен облусуна өткөн жылы да келип фестивалга катышканбыз. Быйыл да келип кыргыз, казак, тажик улутундагы достор менен тааныштык. Өтө кызыктуу болгон, жаңы досторду тапканбыз. Фестивалга Баткендин жергиликтүү жаш таланттары да катышышты. Аларда улуттук бий жана башка өнөрлөрүн келген конокторго жана элге тартуулады. Биз Баткен шаарынын Ясмина бийчилер тобу болобуз. Бизде топто 4 кыз. Биз буга чейин да фестивалдарга катышып келгенбиз. 2018-жылы болгон фестивалга да катышканбыз УШДКда. Жана 2018-жылдын мыкты бийчилер болуп чыкканбыз. Салым Эбертистин версиясы боюнча. Жаш таланттар достугу деп аталган фестиваль Баткен шаарынын мэриясы тарабынан белгиленип, эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүүдө. Фестивалдын негизги максаты улуттар аралык достук ынтымакты бекемдөө. Балдардын биримдиги ушу достук катары өткөрүп атабыз. Азыр Өзбекстандан 32 бала, Казакстандан 18, Тажикстандан дагы 22 бала болуп, анан Баткенден бул 120 бала азыр фестивалга катышып атат. Фестиваль 3 күнгө созулуп, ага 9 жаштан 16 жашка чейинки жаш таланттар катышып, өздөрүнүн улуттук ыр-бийлерин тартуулашты. Фестивалдын жыйынтыгында катышуучулар бири-бирине белектерди тапшырышты. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен шаары. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы өлкө аймагындагы суу көлөмдөрүнүн коопсуздугун жеринен аныктап жатышат. 14-15 май күндөрү суучулдар Жалал Абад облусунун Нокен районунда жайгашкан Бачок участогунда суу астында иштерин жүргүзүштү. Жалпысынан 25 метр тереңдикке чейин суу астында болуп, жээктен 12 метр тереңдикте ар кандай көлөмдөгү темир тезектер таштандылар, 1 метрлик балыр чөптөр бар экенин билдиришти. ÖKM'дин суучулдар кызматынын башчысы Урматбек Шамырканов билдиргендей, Бачок участкасы сууга түшүүгө ыңгайлашкан эмес. Жана эс алуу максаты менен сууга түшүүгө келген жарандарга коркунуч туудурат. Ал тош көмүр кесинин түндүк тарабында жайгашкан, болжол менен тереңдиги 70 метрди түзөт. Акыркы 5 жыл аралыгында 3 адам сууга чөгүп каза болгон. Бачок участогу таш көмүр
шаарынын жанында жайгашкан. Суунун алдында тиешелүү обследованияларды жүргүздүк. Суунун тереңдигин, суунун агымын жана ошондой эле суунун алдындагы коопсуздук нерселерди аныктоо иш чарасы жүрүп өттү. Демек ошонун жалпы жыйынтыгы менен, алдын ала жыйынтыгы менен бул жерге сууга түшүү өтө кооптуу экени аныкталып турат. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгө дал ушундай болду. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы менен тааныша аласыздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.